Малдын кыр аркадагы жүлүндү, ушул суроону күттүм эле көптөн бери Кыргызстанга келгенден бери быйылкы сапарда. Жүлүндү жегенге болбойт дешет. Анда казанда кайнаган эт же шорпогандай болуп жатат, арамбадалбы дейт мынакей адамдар. Жакшылап көңүл буруңуздар ушул маселеге, жүлүн малды төбөктүн ичиндеги жүлүн маселеси. Мадинада Саид Багдаш деген түбү суриялык чоң аалым, Ханафи мазхабы устаз бар. 39 жылдан бери сабак берет тамда. Канча тырмактайынан окуган. Бүт Ханафи мазхабта китептерди чыгарат деген. Биздин устаз, Чубак устаздын устазы. Ошол киши айтат. Канзут Дакоек деген Ханафи мазхабта фикх китеп бар. Пакистандан чыкканда, Пакистандын типографиясынан ката кетем. Адам да Пакистанда, Индияда, любой жерден ката кетип кала берет. Онан калыс келип Пакистан жамандап атат дебегиле, мен Пакистанга иштемейге барам буюрса, алдындарына барам, эч кыжалат болбогула. Мен реалдуулукту айтып атам. Он кээде укпай, жарым жартылай чын укпай койгондор бар да. Любой жерде ката кетет типографияда. Ошондой каталардын бири Пакистан, Индиянын басмаларында Канзут Дакоек деген Ханафи китепте Нуха дейт жүлүн дегенде. Жүлүндү макру деп фатава Индия. Индиялык аалым падыша болгон, Алим Кир деген падыша, билип алыңыз. Алим Кир деген падыша 20дан ашык мыкты Ханафи алым топтоп, мыкты стипендия берип туруп китеп жаздырган. Индиялыктардын фатвасы деп билгиле. Ошол муътабар китеп Ханафи мазхабы. Ошол жерде жүлүн макру деп типографиядан ката кетип басылып калган. Кийин Ханафи алымдар ошол жерден көчүрүп макру деп кетишкен. Бирок туурасы ал жердин түпкү кол жазмасын текшерип келгенде макру деген нерсе жок, мубах уруксат берилген деген маселе бар экен. Демек бүгүнкү күндө жүлүн маселеси уруксат берилген деген сөз. Жей берсе болот, бирок кимдин табияты жакпай, жийиркенип, я не хочу, не могу дей турган болсо жебей эле койсун. Ол табият маселеси. Бирок шарият маселесинде бул мубах. Муну калыс айткан жок, эртең калыс айтты болуп интернетке чыгып кетпесин. Токтогул келип ызы чыгып кетти бирөө деп. Муну устаздар иликтеп келип мубах деп атат. Ата бабаларыбыз жеген билгери. Демек